Талқыланған тағдыр. Автору Асанбек Кулманбетов. Оқыған жана аудиолоштурган Адлет Чубаков. Экинчи аудио бөлүм. Ийде, гүлүмдү азгырып, алдап жүргөн сен экенсиң да. Көңүлү келбеген кызга кантип гана жабышып жүрөсүң. Демек зортоп, таарынып жүргөн экенсиң да. Ошон үчүн гүлүм кабагын ачпаган бойдон колун тартып алып кирип кетпедиби? Азыр көрөм. Деп кооранып алды да, түз эле уланды көздөй жөнөдү. Эки баланын өзүнөн 4-5 жаш кичүү экенин сезди. Чукулдаганда Гүлжамалдын курсташ кызы көрө калып, өңү бозоро түштү. Бир саамга тиктеп калды. Күнөөлүү немедей алактай түштү. Кубан шарт-шарт басып келди да, эки балага колун сунду. Алар түшүнбөй эле кол алышып, учурашты. Досум, сенде сөз бар, жүрсөң? Деген бойдон уланды каруудан ала өзүнчө ээрчитти. Улан түшүнбөй басып жөнөдү. Артта калган кыз берки балага Гүлжамалдын мурунку жигит сөрөйү деп шыбырап, ошондойду. Анда эмнеге уландан кызганып атат? Мушташкысы келип атабы? Деп опурулуп калды. Бу жигит андайга барбайт. Жөн эле сурагысы келип атат окшойт, кое турчу, деди. Экөө тең Кубанды карап турду. Бирдеме болсо жардамга чуркаганга даяр турду тиги бала дагы. Дос, экөөбүз эркекче сүйлөшөлү. Сен жашырбай айт. Мен да түшүнгөндөй болоюн. Себеби мен Гүлжамалдын жигитимин. Экөөбүздүн сүйлөшүп жүргөнүбүзгө көп болду. Анан кандай болуп сен пайда болуп калдың? Менби? Тиги эч кандай деле мамилебиз жок. Кантип жок? Эме эле колтуктап келатпадың беле? Жигит, жашырбай эле айт. Эмне экөөң жакындашып жүрөсүңөрбү? Мамилең болсо болгонун айт да, болбосо буйрбасын. Бул кыз менен мамилем болсо. Бүгүн эле кинодон таанышканбыз. Анан эмнеге колтуктап алдың? Жөн эле жакшылап сүйлөшөлү, таанышалы деп айтайын дегем. Ал болсо сүйлөшкүсү келбей кетип калды. Таанышканбыз дедиңби эмеле? Атыбызды деле айтышканбыз. Андан башка жакшы деле сүйлөшкөн жокпуз. Кантип эле? Киного силер кирдиңерби же? Буйрбасын калп айтсам. Тетиги менин тең туш балам болот. Биз экөөбүз Ысык көл кинотеатрынын жанынан өтүп баратканбыз. Анан тигил классташ кызын көрүп калды. Классташ кызы менен жанагы Гүлжамал деген кыз экөө өздөрү эле билет алып турушуптур киного. Анан эки классташ экөө тамашалашып, биз да кирип калдык. Сен Гүлжамал менен отурдуң. Чогуу эле отурдук. Кинонун башында эле Гүлжамал көргүсү келбей туруп кетип, биз дагы кошо чогуу чыктык. Анан ошол жактан бери келип таанышкан жоксуңарбы? Айтып атам го, Гүлжамал таптакыр сүйлөбөй койду. Ошон үчүн ушул жерден сүйлөшөйүн десем, сага жагып калдыбы? Жакшы эле кыз окшойт. Ушул сөзүңө эркекче ишенейинби? Катынча айткан жоксуң? Чындыгын айттым. Болуптур дейин. Бирок экинчи мындай жерден жолугушпайлы дос. Болуптур. Мен билген эмеспин да. Деген улан менен кол алышып коштошкон Кубан Гүлжамалдын курсташ кызы менен анын жанындагы балага басып барды. Түз эле балага суроо берди. Экөөңөр классташсыңарбы же доссуңарбы? Эмне болду деген тиги бала да сүзө качыра мушташка камынгандай суроо берди. Кубандын адаттан тыш өңү кумсарып, хандан бектен кайра тартпачудай көзүнөн чаар чыгара тиктеп калганын көрүп, Гүлжамалдын курсташ кызы алактай түштү. Экөөнүн ортосуна түшө калып Кубанга мынтты. Кубан, бул менин классташым. Бүгүн эле жолугуп калганбыз. Бул уланды Гүлжамал экөөбүз бүгүн эле 1 саат мурун биринчи көрүп атабыз. Бери келчи, деди Кубан ошондо гана тиги кызга. Ал кыз менен мындай баса берип, айтсаң, Гүлжамал эмне үчүн мага жолукпай атат? Аны өзүң билесиң да. Үй бүлөлүк кишиге эмнеге жолукмак эле? Өзүң эмнеге кабарсыз жүрөсүң? Кубан, давай. Сен Гүлянын өзү менен сүйлөш. Жаңы эле кирип кетпедиби? Эмне дедиң? Ким экен үй бүлөлүү? Кайдан билем? Сүйлөш өзүң. Деген тиги кыз басып кетти. Эч нерсе түшүнбөгөн Кубан артынан жетчүдөй чуркап жөнөдү. Гүлжамал вактадан өтүп баратып аялга айткан. Эже, биз жака бир да кишини өткөрбөңүз. Мени менен жаткан кыз балдарды кийирим десе да кийирбеңиз, деп. Кубан ошол бойдон өтүп кетмекчи болду эле, вактерша жолун торой калды. Сен кайда? Эже, жана эле Гүлжамалды сурап келип кетпедим беле? Мени тааныйсыз да. Кой бала, бул жака өткөрбөйм. Текшерүү катуу болуп атат. Сүйлөшкүң келсе чакырып алып сүйлөш. Эже, сиз мени жакшы билесиз да. Мен такай эле Гүлжамалга келип жолугуп кетип жүрбөдүм беле? Бизде эч кандай тартип бузуу деген болбойт эмеспи? Кой айланайын. Менин башымды оорутпа. Сүйлөшсөң эми эле сырттан сүйлөшпөйт белең. Көптөн бери да сени көрө элекмин. Гүлжамалды катуу тааныткан болушуң керек. Ал өзүнө эч кимди өткөрбө деп кетти. Демек болбойт. Бар, терезесинен чакырып ал.
же бул жерден өткөндөрдөн сура. Экөөбүз таарынышып кетпейли. Бар, биздин жатакананын эң жакшы татынакай кыздарынын бири ушул Гүлжамал. Анан анын айтканын аткарбай койсок болбойт. Бар бара кой. Кубан шылкыя басып сыртка чыкты. Эки бала менен турган Гүлжамалдын курсташ кызынын жанына басып барды да: "Гүлүмдү чакырып коесуңбу? Кирип кетиптир. Вахтерша өткөрбөй койду", деди шаабайы сууган үнү менен. "Кубан, мен чакыра албайм. Мен айтып барсам жаман көрөт. Өзүң киргендерден чакыртып алчы", деп койду тигил кыз. Кубан Гүлжамалдардын терезесин көздөй жөнөдү. Гүлжамал кирип келип, көңүлсүз эле кийим которуп кийди да кроватына кулады. Уланның каруусунан кармап, кыныла басканын эстеп, андан көрө Кубан болсо эмне деген ойго берилип алды. Аңгыча кулагына бирөө чакырып аткандай угулуп кетти. Тыңшай калды. Бул сапар терезенин сыртынан Гүлжамал деген үндү даана укту. "Жок, Кубан эмес, башка", деп күбүрөнүп алды. Бир обдулуп кайра жатты. Эми бул сапар үн катуураак угулду. "Гүлжамал, чын элеби? Кубан бал келдиби?" деген бойдон терезеге учуп жетти. Парданы серпип алып карай берди. Жүрөгү алып учуп кетти. Көзүнө кучак толо гүл көтөрүп, жайдары гүлмүңдөгөн, өзү сагынган Кубан элестеген. Жок, андай эмес эле. Кабагы бүркөө шөлбүрөп турган Кубанды көрдү. Көзүнөн жаш мөлтете, жанага алып учкан сезими бир заматта башынан алыс учуп кетти. "Алдамчы, кылаарын кылып алып, кантип кайра келдиң? Эмне түштөн кийин ансызда муздап турган жүрөгүмдү биротоло өчүрөйүн дедиңби? Көзүмөн салалап аккан жашымды көрүп, табалагың келдиби? Ушундай болуп калды. Кош бол дечи бир ооз сөзүңбү? Же менин бир курсташ кызымдын жигит сөрөйүндөй болуп, аялың туруп мени менен да жүрө бергиң келип атабы? Жок, Кубан, сенин анткендериң эле макул боло берчү, мен эмес. Сенин алдагынтип шөлбүрөп кечирим сураганыңдын кереги жок. Кетип кал. Эми көзүмбө көрүнбөй эле кой. Ого бетер жүрөгүмдү жаралантып, жамынып жашырынып, аялыңдан корунуп сүйлөшпөй эле койдум. Мен ишенген эркек сен болсоң, анан мен кимге ишенбек элем? Жалынба, жалбарба, баары бир кечеми", деп күбүрөнүп, көзүнөн салалаган жашка кайыл Кубанды тиктеген бойдон биртке турду да, көз жашын арчый, парданы кайра тарта сала, солуктаган бойдон кроватка кулады. "Алдамчы, калпычы, сен ушинтпек белең", деп жаш чутуп, жаздыкты жашка чылай, оналактап атты. "Карап койбойт болуш керек. Ушинтип бир оозда бир нерсе айтпай эле жолобой калабы?" Күбүрөнө Гүлжамалдын терезесинин тушуна барды. 2-3 жолу улам катуулап кыйкырганда гана бир маалда терезенин пардасы тартыла түшүп, Гүлжамал көрүндү. Түңүлүп бараткан, жүрөгү муздап, кайгы муң биротоло дене боюн бийлеп алган. Кабагы карыш түшүп, көңүлү чөгүп кеткен. Гүлжамалды көрүп каны удургуй түштү. Жүрөгү дүкүлдөп, булкуп алгансыды. Эми терезени ачат да, адаттагы жаркылдаган жүзү менен чакырат деген сезимге бериле түштү. Жок, антпеди. Гүлжамал тетирисинче биротоло муздап калгансып, үн сөзсүз тигилип турду. Ыйлап аткансыды. Жок, болбойт. Эми баары кеч. Анын баарын айтып түшүндүрө албайм дегенсеп, бир маалда башын чайкап алды да парданы жаба, көрүнбөй калды. "Ушинтпек белең. Эч тайынын билгизбей эле алыстап кетмек белең. Эх, Гүлүм, кандай шүмшүккө алданып калдың. Ал эмне менден артык бекен? Мен сени түбөлүк жарым болот деп, жүзүңө көлөкө, денеңе муз тийбесин деп коргоочу эмес белем. Ак көшөгөгө жүзүбүз жарык кирсектечү элем. Ушундай жайдарымын өзүңдү, жаркыраган жүзүңдү кайгы муң баспай, ар дайым күлкү менен жадырап жайнап жүрсө экен дечү элем. Алтыным ай, сени кандай айбан тебелеп тепседи экен. Сени кайгы муң басып, жүзүңдү жаш жууганына караганда сөзсүз ушундай болду. Ошон үчүн эч нерсе айткың келбей атат. Эмне үчүн? Жок дегенде бир жолугуп болгон арыз муңуңду айтсаң болмок. Балким оң жолго салмакпыз. Гүлжамал, мен сени ушунчалык жакшы көрөм. Дүйнөдө сага теңдешсиз адам жок деп эсептейм. Анан ушунун баарын заматта эле жокко чыгарып коебузбу? Хапыстан жаңылып алданганыңды мен кечире алам. Болгону мендик болушуң керек, Гүлүм", деп күбүрөнө, жер тиктей кайда баратканын сезбей баратты. Ого бетер жүрөгү муздап, көңүлү чөгүп булугуп чыкты. Капыстан экспресс кафеге көзү чалдыкты. Өзүнө өзү ээ боло албагандай, кандайдыр бир ички сезим түртмөлөгөндөй шыдыр эле ошол жака аягын шилтеди. Адегенде 100 грамм арак куйдуруп алды да четтеги столго келип орундукка отурду. Эмнегедир ушуну ичсе көңүлү көтөрүлүп,
жанагы кайгы муңдан арылчудай болуп турду. Ачууну ачуу басат дегендей, аракты ичкенден кийин көз ачыла түшкөнсүдө. Эки жакты карай берип, үйүн көздөй кетчү автобустун остановкасына жөнөдү. Жаңы эле остановкага жеткенде алдынан өзүнөн 1 жаш улуу Нургазы жолугуп калды. Ал дагы кызуу экен. Экөө кучакташып көрүштү. «Ой, эмне? Кабагың салыңкы?» деди Нургазы жайдаңдай. «Эмнесин айтасың?» деген Кубан колун шилтеп койду. Жүрү Кубан, бир чети жолугушканыбыз болсун. Бир чети жаңылыктардан сүйлөшөлү. Бас. Жүздөшүп дегендей, деген Нургазы Кубанды колтуктай басты. Кайрадан жанагы жерге келип олтурушту. Адегенде 100 граммдан 2 жолу ичишти. Андан кийин дагы экөө тең мас болуп калышты. Бири-бирин араң жетелешип баратышкан. Бир маалда экөө эки жака бөлүнүп кетишкен. Аңгыча машинанын ачуу сигналы кулагына угулуп, көз чагылткан жарыгы маңдайына келе түшкөнүн бир билет. Апасы ар нерселерди кылып уктабай отурган. Демейде мынчалык кечиккенде да кеч барарын айтып койчу. Деги эле кечиккенине анча санаркачу эмес. Мурун кийин өтө шоктугу жок. Өзүн жакшы алып жүргөн Кубанына ишеничи чоң эле. Бирок бүгүн кечтен бери эле жүрөгү опколжуп, анда-санда эмчеги зыркырап алды. Ою оңго бөлүнүп эле, канчалык өзүн алаксытайын десе деле, жамандык оюна түшө берди. Эмне эле мынчалык Кубанга санаркап атам. 2-3 күн жанымда болбой калганга сагына түшкөм го. Анын үстүнө чер жазышып, кобурашып отурбай, жумушуна кетип калбады беле. Бат эле келем деген. Тиги сүйгөн кызына жолукканы кетти да. Анысы деле сагынгандыр. Аны билип туруп эле эмне болуп атам. Келип калар. Түнкү саат 11 болуп калды. Тамагы да муздап калды. Эмне кечикти десең? Деп кобураган апасы жаңы эле ашканага кире бергенде телефон чыр этти. Чочуп кетип, жүрөк тушун баса калды. Эмнегедир кооптонуп телефондун жанына араң эле басып барды. Дагы бир жолу чыр этти. Колу калчылдай, бир жамандыкты укчудай трубканы алып кулагына төшөдү. Ар жактан аялдын үнү угулду. Алло, кто это? Телефонду ыргытып таштады. Ооба, ошол телефон. Мен апасы болом. Эмне? Реанимациядан? Кайсы? Ого куяй. Деген апасы уктап аткан абышкасына жетип барып, жулкулдатып кирди. Кудай кууратканга кокуй. Уулуңду машина коюп кетиптир. Реанимацияда экен. Эмне дейт? Эмне болуп? Кайдан билем, телефон чалышты. Кудай кара көзүмдү кашайта көрбө. Эч кимге жамандыгы жок уулумду кайсы кара башын жеген акмак койдурду экен я. Ушундай да болчу беле жараткан. Болдучу. Жөнү жок озондобой. Угуп элек жатып эле кыйкыра бересиң. Кантип кыйкырбай коем я. Жана эле дени карды соо үйдөн чыкса, заматта ушинтип кырсыкка кабылат беле кокуй. Болбоду эми. Андан көрө демиңди ичиңе катып, балаңдын амандыгын тилебейсиңби? Болду, басыл. Деген күйөөсү кийине калып, телефонго асылды. Алло, соясың, байланайын. Кубанды машина уруп кетиптир. Больницада экен. Азыр эле чалышыптыр. Батыраак келе калгыла. Биз даярданып туралы. Атасы кирген менен Кубан көзүн ачкан жок. Эс учу жок жаткан. Айласыз бат эле чыкты. Эмне экендеги учураштыңбы? Мен дагы кирейинчи. Кемпир жаңы эле кирип, дары сайышып уктап атыптыр. Ал дагынтип жөнү жок бышактабай тынч тур. Азыр врачынан билели. Врач айтып отурду. Абдан эле кызуу экен. Катуу келаткан машинанын алдына чыга калыптыр. Эмне болуптур? Ошол шопур кайда жүрөт? Деп жулунуп алды улуу баласы. Ал шопур өзү алып келиптир. Милицияга болгонун болгондой айтып берди. Аны алып кетишти. Сволочь десе, көзүң карабай дебайбы? Сени шашпай нең турайын. Деп жулунган Кубандын агасын тыйды врач. Жигит, болору болгондон кийин антип чамына берген болбойт. Андан көрө оорулуунун өмүрүн тилегиле. Ал урган шопурду милиция тергейт. Деги жакшы эле байланайын. Ачыгын айтчы. Деген Кубандын атасы дагы сурап жиберди. Эң башкысы алган жараты ачык экен. Колдон келген аракетти кылдык. Чөнтөгүндө рас визиткасы бар экен. Ошол боюнча чалбадыкпы? Эң башкысы ички жараты болбосо болду. Азыр дарынын күчү кислороддун жардамы менен жатат. Тез арада мен жазган дарыларды алып бере калышыңыз керек. Айланайын балам. Эң башкысы баламды жакшы карай көр. Колуңду кур койбойбуз. Сураганыңды берели. Аба, эң биринчи дарыларын алып келип бергиле. Мен кантип аракет кылбай коеюн. Мынакей рецепт. Ылдам алып келе калгыла.
Улам докторлар реанимацияга кирип чыккан сайын жакшылыктан үмүт кыла суроолуу карап коюшат. Аңгыча түндөгү врач кирип кетип, бир топко иште болуп чыкты эле. Кубандын ата-энеси, ага жеңеси жабыла калышты. Ай, кандай деги? Көзүн ачтыбы? Ойгондубу? Врач ментте. Буюрса, эң оор учур артта калды. Эсине келип атат. Оозуңа май айланайын. Ошондой эле болсунчу деги. Колуңдан кагылайын балам. Ак жолтой болсоң экен. Эми бирөөбүз кирип чыгалы. Мейли, бирөөңөр киргиле. Сиз агасы, кирип чыгыңыз. Андан кийин мага кирсеңиз болот. Анан топурап эле бул жерде жүрө бербей, үйүңөргө барып эс алсаңар болот, деген врач Кубандын агасын ээрчитип кирип кетти. Кубандын башы көзү таңылган, уурттарында, таноосунда трубкалар турат. Кубан, мени угуп атасыңбы? Деди агасы. Кубандын оозу араң эле кыбырады. Ал азыр сүйлөмөк түгөл кыймылдаганга мүмкүн эмес. Көрдүңүзбү? Буюрса жылыш бар. Ата-энеңизди тынчытып үйгө жибере берсеңиз болот. Палатага которулганда келишсин. Азыр мага кириңиз, деген врач Кубандын агасын кайра ээрчитип чыгып кетти. Сыртка чыгышканда Кубандын агасы ата-энесине: "Врач 1000 сом берсеңер, өзүнчө палатага которуп, өзгөчө көзөмөлгө алып карайбыз" деп атат. Азыр 500 сом берип чыктым. Түндөгү алган дарылардын акчасын эсептейли. Дагы врачка бериш керек. Ашыкчасын эсептеп туруп берели. Жанагы шумшукка. Көр болбосо көздү чоң ачып айдабайбы? Акчаны да беришсин. Тордун ичине көзүн жалдыратып отургуза туралы. Менин бир тең туш баламдын агасы бар УВДда. Ошону салабыз ортого. Болгон чыгымды төлөп беришсин. Анан статьяда коюшат, деп кыжырдана сүйлөп кирди. Деги айланайын, баламдын жанын таштан жаратса экен Кудай, деген апасы бышактап ийди. Ай, көзүңдүн жашын тыйчы бай болгур. Деги эле ыйлаганга маш экенсиң. Ыйды чакырарын билбейсиңби я? Деп абышкасы кемпирин тыйды. Аңгыча жандарына бир машина токтоп, ичинен таяк таянган кемпир, ак сакалы жайкалган абышка дагы аял эркектер түштү. Алардын бир жашырагы ич жакка кирип кетти эле, тигилер күтүп отуруп калышты. Бир маалда ичке кирип кеткен жанагы жигит шашып бушуп чыга келди да, тигилерге шыбырай бирдеме деп, жаңы эле ары басышкан Кубандын ата-энесинин артынан жетип барды. "Ассаламу алейкум", деп биринчи эле Кубандын атасына кол берип учурашып, "Сиздер Кубандын ата-энеси эмессиздерби?" деди Коомайсы. Кубандын ата-энесибиз. А сен кимсиң?" деди Кубандын атасы оройлоно. Оюна Кубанды уруп кеткен шопур келе калган. Мен тиги азыр тура турасыздарбы?" деген тиги жигит кайра басып, тигилерге барып айтты эле. Алар түз эле Кубандын ата-энесинин жанына келишти. Учурашпай эле аксакал абышка Кубандын атасына кайрылды. Сен жанагы машина урунган Кубан деген баланын атасысыңбы?" "Ооба, атасы. А сиз кимсиз?" деп дагы бир тийди Кубандын агасы. "Майланайындар. Бир эл, бир журт экенбиз. Бул кырсык деген айтып келбейт тура. Уулуңарды койдуруп алган менин неберем эле. Неберем үчүн алдыңарга келдик. Алдыбызга келгениңердин бизге эмне кереги бар? Көзүн чоң ачып айдабаган неме жазасын алат." "Ай балам, кепке келгиле. Башыбыз тартуу. Дары дармегин алып берели, врачына сүйлөшөлү. Силерге дагы тартуубуз болот." Тартуу дейсиңер. Ой, балабыздын акыбалын сурабайсыңарбы я? Башын көтөрө албай эс-мас жатат. Эмне үчүн аны сурабай тартуу кылалы деп атасыңар? Деген Кубандын агасы жарылып кеткенсиде. "Ошол уулуңардын акыбалын сурайлы деп алдыңарга келип атабыз. Мен ууруп алган баланын атасы болом", деди орто жашап калган киши. "Атасы экениңизди милицияга айтыңыз", деп кыйкырып ийди Кубандын атасы. "Кагылып кетейиндер. Кепке конок бергилечи. Биз да кантип балдарга жамандык тилейли. Бизге да силерге да бала керек. Ошо балдардын өмүрүн, келечегин, бактысын бирге көрөлү айланайындар. Бүгүн эртең үйлөнөм деп турган биздин уул эле жамандык тилеп, бирөөнүн чырактай баласын уруп кетейин. Милицияга кор болуп темир тордун ичинде көз жашын көл кылайын дептирби? Айланайындар. Биз силердин уулдун жакшы болуп кетишин Кудайдан тилейбиз. Силер дагы алмончоктой жаш балабызга бир ырайым кылып койгулачы. Буюрса ошол балдарды кол кармаштырып, өзүбүз бир тууган болуп калгыбыз бардыр. Сөзгө келип койгулачы", деп таяк таянган абышка шолоктоп ыйлап ийди. Ошондо гана Кубандын ата-энеси, ага жеңеси бири-бирин карап унчукпай калышты. Көзүн араң ачып, жүрөгү айланган Нургазы аттап-буттап туалетке кирип барды да кусуп кирди. Тээ көптө барып, шылкыйып араң басып чыкты да саатты карап, алактай түштү. Саат 12 болуп калыптыр. Ята өлгөн турбаймбы? Жумуштан калган экенмин да. Эми шеф өлтүрөт, деген бойдон карбаластай кийинип атып, үйгө кантип келгенин эстей албай атты.
Бир маалда Кубан эсине түшүп, блокнотун ачып телефонду терип кирди. Алло, Кубан бар бекен? Тең тушу болом. Эмне? Кайсы больницада экен? Атанык окуяйы деп алды. Эмне кылыш керек? Кайдан да сааттай болуп жолугушуп калдык эле. Биринчи жумушка тийсемби? Жок, биринчи больницага барайын. Кубанды билип коюп, андан кийин жумушка баш керек. Эртеден бери ошону менен жүрөм деп коем да, деп кооранып алды. Эптеп медсестрага жалынып жалбарып, айласын кетирип атып, бир убакта үстүнө халат жамына калып, реанимацияга кирип барды. Ой, эмне болду Кубан? Ит болгон турбайбызбы? Деген Нургазы чебеленип, Кубандын колдорун кармалап жиберди. Кубан эптеп колу менен жаңсап, ручка кагаз сурады. Нургазы блокнотун ручкасын бере калды эле, Кубан араңдан зорго бир нерселерди жазып берди. Нургазы үйүнүн сыртынан чыгарып окуп алды. Гүлжамалга бир ооз айтып койчу. Аны университеттин филфагынан 2 курсунан табасың. Сөзсүз айтам. Айтканда да ага аябай түшүндүрөм. Камсанова дос, келсе келер, келбесе андан көрө жакшылап сакай. Палатаңа которулганда келем. Жакшылап сүйлөшөбүз. Мен кеттим анда. Деген Нургазы шашып-бушуп чыгып кетти. Нургазы түз эле университетке келди. Сураштырып атып Гүлжамалдар окуган аудиторияны таап алды. Ага баш бакса студенттер ар кимиси ар кайсы жерде кыжы-кужу болуп отуруптур. Бир баланы ымдап чакырып алды. Гүлжамал деген кыз окуйбу силерде? Ооба. Чакырып койчу. Азыр. Деген бала ар баса берип, Гүлжамал деди. Астыраак жакта китеп карап отурган кыз бурулуп карады. Тиги бала башы менен Нургазы жака белги берди. Чакырып атат. Гүлжамал ордунан тура Нургазынын жанына басып келди. Экөө коридорго чыгышып, Нургазы сөз баштады. Саламатсызбы, Гүлжамал? Сиз Кубанды тааныйсызбы? Ооба, эмне болду? Ал сизге жолуга албай жүрүптүр, анан кече экөөбүз жолукканбыз. Гүлжамал суроолуу угуп калды. Ал сиз жөнүндө айтып, сизге таарынычы барбы, же кандай десем? Ошону эле айтайын деп келдиңиз беле? Анда жок. Негизи кептин баары ошондо болуп атат да. Туура түшүнсөңүз. Жок дегенде жолугуп койсо болмок деп сиз жөнүндө кеп кылып арак ичип алыптыр. Мурун иш чүмес тура. Арак ичип? Өзүн өзү кылып атса, менин бул жерде кандай тиешим бар? Гүлжамал, кечирип кой. Экөөңөрдүн сүйлөшүп жүргөнүңөр чын беле? Ооба. Анан эмнеге ал жөнүндө укуңуз келбей атат? Сиздин кандай тиешеңиз бар сураштырганга? Мен жакшы тең туш болом. Кече жолугуп калганбыз деп атпаймынбы? Ал сизди аябай сүйөт экен. Жок, калп айтат. Калпыча ал. Гүлжамал, мен эч нерсеге түшүнбөй турам. Жүрбөйбүзбү сырттан сүйлөшөлү? Айтып бериңиз. Түштөн кийин актанайын дедиби? Кыйын болсо өзү келбейби? Эми айтып атпаймынбы? Ызам үчүн, күйүтүм үчүн иштим деп жолукту мага. Андан кийин экөөбүз дагы ичкенбиз. Ошондо баарын айтып берген. Деген Нургазынын сөзүн бузбай кулагын төшөй калды. Гүлжамал. Нургазы сөзүн улабатты. Бир ооз да сөз айтпай, таптакыр жолукпай койгонуңузга ичи күйүп, ошого таарынып калыптыр. Өзүчү? Өзү да кылгылыктын баарын кылып, кылжып менен бууп. Ал эмне кылды эле? Дос болсоңуз, сиз билесиз да. Калп эле билмексем болгондун эмне кереги бар? Түшүнсөм буйрубасын, Гүлжамал. Ал эмне кылды эле? Өз жөнүндө эч нерсе айткан жок. Деди эле Гүлжамал бир нерсени түкшүмөлдөй түштү. Кантип айтат? Ал өзү башка бирөө менен жүрүп кетсе, ал түгүл үйлөнүп алса. Койчу Гүлжамал. Кимден уктуң андай сөздү? Тескерисинче, сага үйлөнөм деп камынып аткан турбайбы? Эч ким менен сүйлөшпөй этпей эле жалгыз сени сүйсө. Өзүң жолуккуң келбей аткан турбайбы? Ал деген сизди бирөө менен жүрүп алса керек, мени таштап кетти деп ыйлаган атыгөл. Коюңузчу. Мен эмнеге калп айтмак элем? Кубандын сырын билем го. Таптакыр ишчи эмес, тамеки да тартчу эмес. Эрки бекемдигинен ушинтип окуп, иштеп, көтөрүлүп келатса, анан сени ушунчалык сүйсө, бир жолу жолугуп, бир ооз сүйлөшүп койсоң болмок экен. Туура эмес кылыптырсың. Байке, чын айтыңызчы, ал эч ким менен жүрбөй элеби? Үйлөнбөптүрбү? Эми Кудай урбадыбы? Өз оозунан укпадымбы? Чукуларда сага үйлөнсөм деп чечиптир. Антип эле ойлогуча сен жоголуп кетсең, жоголуп эмес, жолотпой коюп атсаң, ызаланат да. Өзү кандай жоголуп жүрүптүр? Жоголгон өзү да. Мына көрдүңбү? Сен анын сырын жакшы билбейсиң. Коюңуз байке, Кубан менен сүйлөшүп алып, мышык чычкан ойноткуңуз келип атабы? Жакшы барыңыз. Гүлжамал, экөөңөр эмне болгонуңарды мен кайдан билем? Чоң кыз деги мени жаман көрбөчү. Доктурда жатканын эле айтып кой деген. Деле аманатымдан кутулайынчы. Эмне дейсиз? Доктурга жатып калдыбы? Анан эмне деп атам? Мен эми Кубандын тең туш болгондон кийин ага боор оруп, анын кечеки таарынычын, ызасын эле сурап билейин дегем. Мени жаман көрбө чоң кыз, жакшы каланда. Деген Нургазы кайрылып баса берди эле. Гүлжамал Нургазынын кароосунан кармай калды. Байке, жакшылап айтыңызчы. Доктурга эмне болуп жатып калыптыр? Кайсы доктурга? Деп чебеленип кетти.
Аңгыча иштен комнаталаш кызы да чыга калып, Гүлжамалдын чебеленип ийгенин көрүп, «Эмне болду, ким жатыптыр?» деп сурап ийди. Нургазы токтой калып таң кала карап калды. Эми эле зирпилдеп аткан кыздын заматта өзгөрүлүп, өңү куп-куу болуп, коркуп кеткенин байкады. Ошол экөөбүз чогуу отуруп, ал үйүнө, мен үйүмө кеткенбиз. Анан жумушуна чалсам, ооруканада деди. Айтсаңыз, кандай ооруканада экен? Бирдеме болуп турбу? Деп дагы сурап ийди Гүлжамал. 4-нчи ооруканада, азыр реанимацияда. Эмне дедиңиз? Байке айтыңызчы, жакшыбы деги? Жакшы эле, жакшы эле. Айтып кой дегенинен коркпой эле койгула, буюрса жакшы. Мен жылайын. Жумуштан кечигип аттым эле, жакшы калла. Деген Нургазыны Гүлжамалдар эле салбай калгансы да, Нургазы да жолго түштү. Гүлжамал, эмне титиреп чыктың? Коркпочу. Өзүңдү колго алсаң? Деди комнаталаш кызы. Ал мен үчүн мага таарынып ичкен турбайбы? Мен акмакмын. Ага жолукпай койгон. Жүр баралы, кеттик. Деген Гүлжамал аудиторияга чуркап кирди. Курсташ кызы экөө сумкаларын ала калып эле жөнөштү. Старостага жакын тууганыбыз айылдан келип, ооруканага, реанимацияга жатыптыр. Айтып койчу, биз ошол жака кеттик деп койду Гүлжамал. Жаңы эле Кубанды палатага которушкан. Кубандын ата-энеси байкеси менен жеңеси коридордо турушуп, алмак-салмак кирип, учурашып атышкан. Кубандын апасы жанына кирип, өзү кирип чыкканга чейин кошо жатмай болгон. Бир сыйра учурашып алышкан соң, Кубандын атасы, агасы, жеңеси Зоя болуп, алдыңкы этажга түшүп баратышкан. Аңгыча алардын алдынан 2 кыз чуркап чыкты. Зоя арт жагында барат эле, өтө берип Гүлжамалды таанып калды. Гүлжамалдагы жаман көзү менен бир карап алып өтүп кетти. Биртике баса түшүп эле Зоя тигилерге «Баса бергиле, мен азыр» деген бойдон кайра тартты. Бул кезде Кубандын палатада экенин билип алып, жаңы эле палатага жетип калышкан. «Ай кыз, эмне келдиң?» деген Зоянын үнүнө кулак төшөбөстөн Гүлжамал палатага кирип барды. Анын артынан удаа эле Зоя да кирип, Гүлжамалды каруудан алып, сыртка сүйрөмөкчү болду эле. Гүлжамал колун силке тартып алып, Кубанга жакындай апасы менен учурашты. «Саламатсызбы?» Гүлжамал деген Кубан башын өйдө кыла калды. Башы ийкеген апасы таң кала карап калды. Зоя эмне кыларын билбей туруп калды. Гүлжамал Кубандын жанына аста басып келип, «Кандайсың? Эмне болду мынчалык?» деди. «Ай, сен киши караны көзгөлесиңби? Уялбай эмне келдиң? Бас чыгып кет», деди Зоя акшыраңдап. «Эже, мага эле мынча асылып калдыңыз. Кое туруңузчу. Кубан менен учурашса да жаманбы?» деп ыйлап ийди Гүлжамал. «Жеңе, жөн коюңуз», деди Кубан болгон күчүн жыйнап, демиккен үнү менен. Кубандын апасы түшүнө калды окшойт. Зояны каруудан ала сыртка ээрчитти. Алар чыгып кетери менен таңылбай турган бош колун кармай калган Гүлжамал ыйлаган бойдон минтип шыбырады. «Кубан, мени кечирип койчу. Мен эч нерсеге түшүнбөй эле ушакка алданып...» «Гүлүм, келдиңби?» «Келбейт го дегем», деген Кубан колу менен Гүлжамалдын чачынан сылап, көзүнүн жашын сүрттү. Гүлжамал ого өтер солуктай, «Кубан, чыныңды айтчы, үйлөнө элексиңби? Мен ошентип укпадым беле?» деди. Кубан таң кала, «Ким айтты сага? Сен ошон үчүн мага таарынып аттың беле?» деди. Гүлжамалдын жаагынан сылай. Башын ийкегилеп Гүлжамал Кубандын алаканын өпкүлөп алып, «Кечирип койчу мени, эгер андай эмес болсо», деди. Башын чайкаган Кубан дагы сурады. «Деги кимден уктуң?» Ойлуу боло түшкөн Гүлжамал айткысы келбей башын чайкап койду. «Анын кереги жок. Эң башкысы ал сөз калп болсо болду. Мени кечиресиңби?» «Гүлүм, мен кандай ойлорго кабылганымды билесиңби? Жок дегенде өз оозуман бир угуп койбойт белең. Мен барып атканда кантип гана чыдадың?» деди Кубан тарынган үнү менен. «Мага аябай ишеничтүү айтып салганда, ошол кезде сен да кабарсыз болуп кетпедиңби? Мен ошондо аябай ишенип алгам. Мага барып атканыңды кечирим сурап келип аткан экен деп ойлогом. Кубан, кечирип койчу». «Гүлжамал, айтсаң, ким ошол экөөбүздүн ортобузга от жаккан? Айтсаң?» деди Кубан кыжырдуу. Гүлжамал аста сырт жакты башы менен жаңсай көрсөтүп алды. «Ким? Апамбы? Же жанагы Зоя жеңемби?» «Зоя жеңем го, ошол», деген Гүлжамал кирпейин төгүлтө, башын ылдый салды. «Ай, оңбогон жеңем, ай, оңбогон жеңем», деп тиштене кобурган Кубан чалкалай берип, Гүлжамалдын чачынан сылаган бойдон демиге шыбырады. «Ал эки бала менен кучакташып, эзилишип баратканын көрдүм деген сен жөнүндө.
Ой, бузуку десе. Анын эмне мынчалык өчү бар болду экен, шашпасын, деди кыжыртанган Кубан. Кайра өзүн кармай, колу менен Гүлжамалдын чачын салаалап, жагынан сылап, эгинен аста көтөрө жылмайып алды. Эң башкысы сен келдиң. Болду гүлүм, деп алды. Гүлжамал дагы Кубандын колун кармай, алаканын жагына тийгизе, алаканын өп койду. Анан кимден угуп келдиң? Окууң жакшыбы? Окуу жакшы. Мага бир байке барып айтты. Чогуу ичкенбиз дейт Кубан. Сен да ичип алгансыңбы? Нургазы айткан турбайбы? Көзгөрүнө көрүп туруп, чыкпай койсоң, силерди балдар коштоп келсе, анан кантип ичпейм? Мен сени бирөө менен жүрүп кеткен экен дегем. Ошон үчүн мени кабыл албай аткан турбайбы деп ойлогом. Жок, Кубан. Эгер чындап сен үйлөнгөн болсоң, мен анда баары бир жашамак эмесмин. Тиги эки бала болсо, менин курсташ кызымдын тааныштары болчу. Мен алар менен кайнаса каным кошулбайт, Кубан. Ушундайда чагымчылык кылабы? Мынчалык мен эмне кылдым эле? Сенден алыстаткысы келгендей, деген Гүлжамал бышактап жиберди. Гүлжамалдын чачынан сылаган Кубан: экинчи эч кимдин сөзүн укпайбыз, жакында баш кошобуз, деп алды Кубан. Гүлжамал селт этип алды. Кубанды карай берип, жылмайып койду. Палатадан чыккандан кийин Зоя бир дейди кайненесине: эмне унчукпай койдуңуз? Кубалап ийбейсизби? Ботом, эч нерсени билбей туруп эле кантип кубалайм? Кубан өзү бирдеме дебесе, так Кубандын башын айлантып жүргөн ушул шүмшүк кыз. Кубан жокто башка балдар менен шарактап, кучакташып жүрөт экен дагы, Кубанды көргөндө жылмаңдап калат экен. Баягы Кубан өзү айткан кызбы? Жумагулдун кызы деген. Ошол эмтиден элди көзүнө илбейт, булсузга отургузат бетпак. Ботом, Ырай бешенеси жакшынакайлы кыз го. Силер айтсаңар, Ырайы суук кыз экен деп ойлоп жүрбөймүнбү? Жакшынакайыңыз ушул болсо, бул уулуңуздун башын айлантып жетелеп кетет, сизге чай берип төргө отургузмак түгүл. Зоя, эч нерсени толук билбей туруп эле ошентип берген туура эмес го. Эми доктурга жатып калганын укса келип калгандыр. Сиз эмне эле ал кызга жан тартып атасыз? Унутуп калдыңызбы башка жакшынакай тектүү жердин кызын алып беребиз дегенди? Деп дагы бир тийди Зоя. Зоянын алып учуп кеткенине теңелегиси келбеген кайненеси унчукпай калды. Кой, мен кирейин, Кубан менен сүйлөшүп көрөйүнчү, деп кирип кетти артынан. Тиги бетпакты кубалап чыгыңыз, мен аныбы карап тур, деген бойдон калды Зоя. Берилекте баарын угуп турган Гүлжамалдын курсташ кызын байкаган жок. Кубандын апасы киргенде Гүлжамал колун тартып алып, өйдө боло түзөлүп калды. Апа, Гүлжамал, деген Кубан ууртунан жылмая, апасына карады эле. Апасы эшикти бир карап алып: айланайын, Жумагулдун кызысыңбы? Деп Гүлжамалдын чекесинен өптү. Ошол маалда: эмне жагалданып атасыз? Деген Зоя кирип келди. Палатада дагы 3 киши бар болчу. Алар булардын ызычуусуна таң кала кызыгып карап атышты. Эми Кубан, Гүлжамал, Кубандын апасы болуп Зояны карап калышты. Ак жумал тартып, кара каш, кара чачтуу, тегерек көздүү Зоянын өңү кумсарып, мурду кыпчылып, башкача болуп кеткен. Көзүнөн заар чачырап, колунан келсе Гүлжамалдын бетине тырмак салгандан кайра тартпайт эле. Кубан башын аста көтөрүп, демиге эрдин тиштей Зояга үн катты. Жеңе, эмне болду мынчалык? Апа, сизге эмне дедим эле? Көрүнгөн бирөөнү эле ушундай кыласызбы? Мага бирди айтып, башкага бирди айтып. Жеңе дейм. Кубан, чуркаган биз. Анан апамдыкы жакшыбы? Мына бул кыз кетсин, анан айтам. Жеңе, Гүлжамал кетпейт. Эмне? Эч кимди көзүнө илбеген Шуркуяга болушкун келип атабы, я? Сага мен жакынмынбы же көрүнгөн менен жүргөн мына бул Шуркуя жакынбы? Эмне деп атасыз? Менин Шуркуялыгымды кайдан көрдүңүз эле? Бетиңиз жок экен, деп кыйкырып ийди Гүлжамал. Ким бузуку? Бетиңди тутуп ала электе жогол. Өлүгүңдү көрөйүн бетпак, деген Зоя Гүлжамалга жабыша түштү. Ой, кантесиңер ой, эл эмне дейт? Деген Кубандын апасы ортого түшө калды. Кызым, бара турчу, бара кой, шашпай келчи. Келбейт этпейт, жоголсо биротоло жоголгудай болсун. Бетиңиз жок экен, сизге теңелбей эле коеюн, бирок бирөөнү сыздатсаңыз өзүңүздө какшап калгыңыз бардыр, деген Гүлжамал сыртка чыгып кетти. Көрдүңөрбү? Тиелек жатып тибирейт, тийсе баарыңарды тимелей эшектей айдап алат. Ошону билбей сиз коргойсуз, деп ачуу тилин агызып атты Зоя. Болду эми, чоочун кара эл эмне дейт, я? Басылып кала эми. Апа, жанагы Шуркуяны дагы кийире турган болсоңуз, анда дагы чыр чыгат. Анда ошону кийирип алгыла. Мен басып да келбейм.
Жеңе дейм, деп араң шыққан Кубандын үнүнө кулак төшөгөн да жок. Бир маалда Кубандын жанына басып келди да: "Бул бетпакты качан чакыра койдуң? Эгер байкең мен десең мындан колуңду үз. Айтпадым беле? Бул сенин башыңды байлап алат. Сенин көзүң мындай болсо башка менен жүрүп кетет." Жеңе, сизге сөз жок экен да. Азыр мен эч нерсе айтпайм. Бара бериңиз. Көрдүңбү? Сага бир туугандарың эмес, шуркуя керек болуп калыптыр. Деп кирди эле врач кирип келди. Врач бир тийди: "Ай, сиз кандай немелеңиз? Тынчтык бербейсизби? Башкаларды ойлобойсуңарбы? Кана кетип калыңыз. Кыргыздар ушунуңарды койсоңор боло. Карачы, тигил жерде башка улуттун кишиси жатат. Аны багып жаткан аялы барып мага даттанды. Кичине адамдык маданият дегенди түшүнбөйсүңөрбү? Давай чыккыла. Экинчи бул оорулууга киши кийирбей коем. Ошентиңиз, айрыкча дагы бир шуркуя бар. Ошону кийирбеңиз." Деп ого өтөр ажылдап алып сыртка чыгып кетти Зоя. Кубан да, апасы дагы үшкүрүп алды. "Кудай атобо, бир ажаанданып алса токтотуш кыйын да", деп Кубандын апасы кобуранып алды. Бирткеден кийин гана Кубан апасына айтып кирди: "Апа, эмне үчүн экенин билбейм, жана кыз экөөбүздүн ортобузга чок салып, көрүнгөн калыпты айтып жүрүптүр. Аны мага жамандаса, Гүлжамалга мени башка аял алды деп коюптур. Ушундай да болчу беле. Жеңем эмне эле мынча карышып туруп алды. Доктурдан аман эсен чыксам, кечикпей туруп үйлөнүшүм керек. Сүйлөй берет деп коюңуз, көңүл бурбаңыз. Дагы келсе, кийирбей айтат деп салыңыз. Ай жеңем, байкемдин гана кадыры да болбосо киши эмес да." Зоя телефондон Миргүлгө чалды. "Батыраак убакыт таба калбасаң болбой калды. Кубан доктурда жатат." "Ай, эмне болуп жатты?" "Машина уруп кетиптир. Бир Кудай сактаптыр да. Денесинде тамтык жок. Айдоочунун күнөөсү экен. Алардын айтканына караганда Кубан кызы окшойт. Катуулап келаткан машинанын алдына чыга калыптыр." Кудай сактаган экен да. Мен азыр эле чыгам. Кайсыл жерден жолугалы?" деген Миргүлдүн карбаластаган үнү чыкты. Халат жамынган Зоя менен Миргүл кирип келишти. Аларды көрүп эле Кубан башын буруп жатып алды. Эч нерсе укпаган, уктап аткан кишидей болуп былк этпей, көзүн да ачпай койду. Миргүл жанына келип: "Кубан, кандайсың?" деди. Жооп жок. "Кубанчик, Миргүл угуп алып, шашкан бойдон келди учурашам деп." Кубандан дагы эле жооп болбоду. Миргүл менен Зоянын учурашканына Кубандын апасы дагы ооз учунан араң учурашып, сүйбөгөнүн билгизип койду. Зоя Кубанды ойготмокко жаагына чапкылап көрдү. Денесин түрткүлөп көрдү. "Ачпайсыңбы эми көзүңдү? Калп эле уктамыш болуп атасың?" деп кооранып атты эле. Бир убакта Кубандын апасы минтти. "Кубан жаңы эле уктады, жөн койчу. Палатадагылар дагы жаман көрөт. Кийин келгилечи, мен айтып коем." Зоя Миргүлдү бир карап, эмне кыларын билбей, Кубанды жаман көргөнүн билгизбегенге аракет кылып туруп калды. Ошондо Зояны жаман көз менен атып ийчүдөй тиктеген Миргүл ала келген нерселерин тыштабаган бойдон шарт бурула сырт жака чыгып кетти. "Айтып коюңуз, уят деген жок экен. Атайын келсе тоготпой жатып алат", деп бир тиген Зоя дагы анын артынан кетти. Алар сыртка чыгып баратканда Кубандын эже жездеси алдынан чыгып келди. Эжеси Зоя жеңеси менен чалабыл эле учурашкан бойдон Миргүлдүн артынан кетти. Кубандын жездеси шуулдап чыгып бараткан Миргүлгө карпа куруп чыга түшкөн. "Кандайсыз?" деген бойдон калган. Жинденген Миргүл сүзө качырган бойдон үнсүз чыгып кеткен. "Бул ким?" деген Кубандын эжеси. "Бул Зоя жеңимдин тааныш кызы", дегиче тигинтип Зоя да чыгып калган. Жолдогата Миргүл эч сөз сүйлөбөй койду. Остановкага келгенде гана Миргүл Зояны тишетиктей: "Мышык чычкан ойнотконду коюңуз. Телефон чалыңыз, анан сүйлөшөбүз. Колуңуздан эч нерсе келбегенден кийин эмнеге асмандын башын сүйлөйсүз?" деди да автобуска түшүп кетти. "Шүмшүк, жанагы кыз кайдан да уга коюп жетип келип калды эле. Ал көрүнбөсө Кубан Миргүлдү жакшы эле тосуп албайт беле, карап тур. Бирди кыла албасамбы?" деп кооранып алды Зоя. "Акыркы жолу сөзгө келели болуптур. Бирок бир шарт менен. Акчанын процентин көтөрөм. Ансыз болбойт." "Ай, Миргүл, кое турсаң. Кубан доктурдан жаңы эле чыкты. Мен дагы бир жолу сүйлөшөйүн. Анын үстүнө Кубан жакшы жумушта иштейт эмеспи? Орун басарда болуптур. Акчаны ошондон алып беришим мүмкүн. Балким ушул сапар экөөңөр тил табышып каласыңар. Мен күйөөдөн көзүм катып калган жок. Силердин айтканыңар баары бир ишке ашпайт. Зоя эже деп көзүңүздү карап койсо таптакыр эле болбой баратасыз. Айыртең саат 3-тө баягы кафеден жолугабыз.
Акча алып беришкен күйөө балаңыз да жаныңызда болсун. Болбосо сиз жашырып, толук айтпай жүргөн суммаңыздын баарын күйөөңүзгө айтып коем. Ай Миргүл, эстүү кыз эмессиңби? Анчалык ачууга берилбечи. Эртең сөзсүз барабыз. Күтөм, деген Миргүл трубканы коюп салды да жанындагы жигитке: жакшылап даярда, бирок билинбегендей болсун. А мен кантип сүрөткө тартам? Анын эмнеси бар? Фотоаппаратыңды мойнуңа илип алып кир. Ар кимге барып сүрөт тартчу киши болуп сүйлөшүп отуруп бизге да кел. Мен экөөнү чогуу отургузганга аракет кылам. Сен болбой эле зордоп тартып сал. Анан ошол кафенин ичинде жүрө берип, колдон келишинче аңдып туруп, экөө кучакташып калган кезде тартып албай жаның жокпу? Ме, 200 сом. Алдын ала берип атканым. Баарын ойдогудай кылсаң, ушунун дагы экөөнү карматам. Бирок эч качан шек билинбесин. Эгер тескери кылып, баарын ойрондотсоң, өзүң 2 эсе төлөйсүң. Сүйлөштүкпү? Сүйлөштүк. Баары ойдогудай болот. Болду. Айтып коеюн, кызып калган кезде кир. Баягындагы мен көргөндөй болсо, кызыгандан кийин күйөө баласы менен экөө өбүшө беришет экен. Ошол кезден пайдаланыш керек. Түшүндүм. Давай анда. Миргүл кафеге киргенде Зоя менен кайын сиңдисинин күйөөсү экөө бир бурчтагы столдо отурушкан. Миргүлдү көрө калышып, экөө тең орундарынан тура калып, Миргүлдү тосуп чыгышты. Эмнечесиң? Биздин келгенибизге жарым саатка чукул болду. Эми келбей калдыго деп кетсекпи деп аттык эле, деди Зоя кайпактай. Келем дегенден кийин келем да. А күйөө балаң экөөңөр кайда кетет элеңер? Деди какшыктай. Зоя менен күйөө баласы экөө бири-бирин карай жымыйып отуруп калышты. Сыр билгизбей калп эле күлүмүш болуп отурду Миргүл. Мурункуга караганда ичкилик дене боюн жазып, эргип калган. Анда-санда экөөңөр деле куюп койгондой жарашып калат экенсиңер. Эмнеге экөөңөр табышып калбай, эки башка үй бүлө болуп калганыңарды билбейм, деп жиреген сайын күйөө баласы Зояны кучактай. Ошону айтсаң, Миргүл, алтындай болгон жеңемди алган байкемде арман гана жок болсо керек. Ушундай жакшы көрөм дейсиң жеңемди? Арга гана жок да, деп бети башынан өпкүлөсө, эч кимге тең келгис күйөө балам ушул да, деп Зоядагы оозун тосо, ага эркелей чапталыша калып жатты. Ушул кезде жанатан кафедеги отурушкандарга барып аткан фотограф пайда боло калып, Зоя менен күйөө баласы эзилишип өбүшүп атканда чырк эттире тартып алып, шыпылдап кирди. Меники арзан эле, элчилеп асмандын башын айтпайм. Даректи айыңарды алам дагы үйүңөргө чейин жеткирип барам. Өзүңөргө эле эстелик болот, айрыкча сүйүшкөндөр үчүн укмуш эстелик да, келгиле. Деген боюнча дагы бир жолу Зоя менен күйөө баласы экөөнүн кучактары ажырай электе тартып ийди. Эй, сени ким сүрөткө тарт деди? Бизге сүрөттүн кереги жок, деп кызаңдап жиберди Кубандын жездеси. Кокуй, ар жакка бар, сүрөткө түшмөк белек, деп кыйкырып ийди Зоя дагы. Ой, кечирип койгула. Адатта сүйүшкөндөр эстелик үчүн түшчү эмес беле тартынбайды. Силер, дегиче фотографты кага сүйлөдү Зоя. Айсага биз сүйүшкөндөр болуп көрүнүп атабызбы? Бар, өзү катыңды кылчы. Койдум, деген фотограф ары баса бергенде Миргүл, үчөөбүздү чогуу тартып койчу, деп тиги экөөнө жакын жылып отурду. Биз түшпөй эле коелучу, деп кыйылды Зоя. Силер албасаңар, мен өзүм эле алам. Сүйүшкөндөрдөй болуп отурган өзүңөр, анан калп эле сүйүшкөндөр эмеспиз дейсиңер, деген Миргүлгө эч ким жооп бере албай калды. Ушул кезде шыпылдаган фотограф чырк эттире фотоаппаратын иштетип калды. Анан фотограф ручка блокнотун камдай, кана адресиңерди айткыла, бир штука 20 эле сом, деди. Жана дагы 2 жолу тарттыңбы? Ошондон бирден 3 сүрөт, азыркыдан дагы 3 сүрөт, мага чыгарып барып бересиң. Адреси, деп болбогон адрести айтты Миргүл. Зоя менен күйөө баласы экөө безилдеп жиберишти. Ой, Миргүл, бизге кереги жок, чыгартпай эле койчу. Чын эле акча коротуп, чыгартып эмне кыласың? Ой, эмне эле коркуп атасыңар? Акчасын төлөсөм мен төлөйм. Сүрөт силерге эмес, мага керек. Анан жолдош фотограф, биз менен барып сүрөткө тартып бересизби? Албетте тартам. Сүрөт тартыш үчүн жүрөмбү? Кайдан тарт десеңер да тартам. Зоя же, азыр алдыңардагыны алып ийгиле дагы. Кайныңыздын жумушуна барып, ал акыбалын сурап коелу. Жакшы болбойбу анда? Чын эле, дешип, алдыларындагы тамак аштын калганын түгөтүп, арактарды алып ийишип, ордунан турушту. Колдоруна чоң корзинка гүл көтөрүшкөн жездеси Зоя, Миргүл карпа куруп кирип келишкенде, Кубан иш кагаздары менен алпурушуп аткан. Айботом келгиле деп койсоң боло? Ордуңду курооз болсо да куттуктап коелу дедик, деди кызуу Зоя чала була булдуруктай.
ошол бойдон төр жакка өтүп барып, "Ордуң кут болсун кайным" деп сыпаалык үчүн ордунан турган Кубандын бетинен өптү. Зоялардын артынан кирген фотограф бул көрүнүштү сүрөткө тартып ала койду. Андан кийин гүл көтөргөн Миргүл дагы өтүп барып, Кубанга колун сунду. "Ордуң кут болсун" деди Кубан менен кол алышып. Ошол бойдон өпкөнгө эңкейди эле, айласыз Кубан дагы эңкейди. Бири-бирине жакындай берип, экөө тең эриндерин өбүшүп калды. Миргүл бир саамга эрдин тартып албай, жабыша Кубандын эрдинен соруп алды. Бул учурду даана жаза кетирбей фотограф чырк эттирип тартты. Андан кийин жездеси барып Кубанды кучактап өптү. Фотограф муну дагы тартты. Булардын арак жыттанып, кызуу болуп келгенин жактырбай турса дагы, столдун үстүнө ар кайсы нерселерди коюп жайнатып, гүл көтөрүп келгендиктери үчүн унчукпай отурду. Бир гана санаркып атканы азыр эле телефондон чакырган Гүлжамал булар кеткиче кирип келбесе экен деп атты. Алар алып келгендерин жайнатып, Кубанды сыйлап атышты. Айрыкча Миргүл Кубанды айланчыктай, Кубанга ээлик кылгансып, салаттардан сунуп, чай берип, оозуна конфет салып, айтор үйрүлүп түшүп атты. Анын анткени сайын Кубан ичинен кыжаалат боло, ушул маалда Гүлжамал кирип келбесе экен деп атты. Ал түгөл бир маалда Миргүл ката келишкен арактан бир чыныга коюп, Кубанга жакындай шыбырай сүйлөдү. "Кубан, биз үчүн сен дефицит адамсың. Жаныңдын аман калганына сүйүнүп атабыз. Айрыкча мен сенин кырсыктаганыңды угуп, ушунчалык жүрөгүм түшүп калды дейсиң. Кичине куттуктап коелу дедик. Ооруканадан да жакшылап бара албадык. Ишиңен да көтөрүлүпсүң, ишиң илгери болуп, ден соолугуң чың болуп, биз үчүн сүйүктүү адам бойдон жүрө бер. Анан кечирип кой. Иш учурунда келгенибизге. Аманчылык үчүн мынауну алып ийсең" деди. Ал өзү төр жакка Кубанга чукулдай отуруп алган. "Миргүл, мени кечирип койгула. Мен жумуш үстүндөмүн. Рахмат силерге" деп арак куюлган чыныны кайра түрттү. "Ой, кой Кубанчык, алып ий. Сен өзүң шеф эмессиңби? Сенин чоңуң деле түшүнөт да. Кокус анын бетин ары кылсын дечи. Ошентсе да кырсык оор болуп кетсе эмне кылат элең?" деп Зоя жеңеси кошо сурады. "Кайным, алып ий. Биз эмне жамандыгыбыздан келиптирбизби? Биз сени сыйлап коелу деп эле, айрыкча Миргүл тим эле сен дегенди ак эткенден так этип. Кубан, суранып жатам го. Жок дегенде ушун эле. Бир эле жолу аппак алып койсоң эмне?" деген Миргүл дагы Кубанга ыктай, бир колу менен стулда отурган Кубандын мойнунан кучактай, бетин бетине тийгизе берди. Миргүлдүн айтканы менен ар бир жакындашууну аңдып отурган фотограф дайым даяр турган. Өйдө боло берип, дагы чырк эттирди. Булардан оңой менен кутула албасын сезген Кубан чыныдагы аракты тартып ийди. "Ушундай алтынсың да" деген Миргүл эми биротоло ыктай Кубандын оозунан өбүп алды. Бул учурда сүрөткө тартылып калды. Менин кайным алтын десе, сен эле болбой атпайсыңбы?" деген жеңеси Миргүлгө аста ымдай, алардын жакындап атканына ичи жылыгандай шыпылдады. Үчөө дагы алдыларындагы аракты тартып ийди. Ушул кезде телефон чырылдап калды. Кубан: "Да? Азыр 2-3 мүнөт күтө турсун" деди шашкалактай. Анан трубканы кое калып, шашкан үнү менен минтти. "Эми мындай, силерге ыраазымын. Жыйынтыкташ керек болуп калды. Шеф срочно чакырып атат. Бир зарыл иш чыгып калса керек." Мейли. Дагы жакшы, бошобой кабыл албай коебу дегенибизчи. Убактыңды ансыз да алдык, шефиңе жаман көрүнбө" дешип, биринен бири оозуна столду жыйнап киришти. Сыртты көздөй чыгып баратышканда Миргүл кылчактай, тигилерге чыга бергиле дегендей көз ымдады. Кубандын жеңеси, жездеси фотограф болуп чыгып кетишкенде, Миргүл кайра басса, столдун жанында узатып туруп калган Кубандын жанына жетип келди. "Кубан, жакшы кал, мен сени ушунчалык жакшы көрүп калгам, билбей атпайсыңбы?" дей берип, Кубан менен кол алышкан бойдон бир колун Кубандын мойнуна артылта берди. Кубан кантип түртүп иймек, өзүн улактаткыча болбой, Миргүлдүн ысык эриндери эрдине жабыша түштү. Ал эмес соро өбүп алды. Ошонусуна ыраазы болгон Миргүл Кубанды бошото: "Жакшы кал, мен чалганда жакшы тоссоң" деп жалынды сүйлөп ийди. "Кой, жакшы бар" деген Кубан эптеп бат киргенге шашыла сүйлөй берип, нес болуп туруп калды. Дене бою чымырай, башы ылдый муздак суу куюп жибергендей болду. Себеби эшик ачык эле. Кабинетиндегилер чыгып кеткенде башка эч ким калган жок деп ойлогон. Секретаршадан сураган Гүлжамал кирип келип, карап турган. Кубан тим эле тилин жутуп алгандай болду. Миргүл дагы байкады Гүлжамалды.
нес болуп туруп калгандан пайдаланып, дагы бир кайрыла колун артылта берип, «Жаным Кубан, телефон чалы» деп туруп, Кубандын эрдинен шимип алды да, Кубан кыймылдагыча аны кое берип, шарт бурула чыгып кетти. Гүлжамалды жаман көз менен бир атып алды. Миргүл эшиктен чыгып кеткенден кийин гана карбаластай түшкөн Кубан Гүлжамалды тосо басты. Жетип барып, жакшы эле колун сунуп өпмөкчү болду эле, өңү боп-боз болуп, комсара түшкөн Гүлжамал колун да сунбай, терс карай берип, карап турган орундукка отура калды. «Жүрсөң мындай өтчү» деген Кубан болбой, Гүлжамалдын колунан ала тартты эле. Кумсарган өңү менен Кубанга тигилген Гүлжамал: «Сени менен жанаша төргө отурчу кишиң бар турбайбы? Мен эмне өтмөк элем?» деди титреген үнү менен. «Гүлжамал, мен сага түшүндүрөм» деген Кубан эми эңкейе жаш бала көтөргөндөй Гүлжамалды көтөрүп ала койду. Бетин улам ала качкан менен ага болбой Кубан өпкүлөп алды. Аңгыча Гүлжамалдын көзүнөн жаш тегеренип турганын көрө, өзүнүн орундугуна отургузду да, жанаша отуруп, бооруна кыса, көздөрүн арчып атты. Анан минтте: «Алтыным, гүлүм, мен үчүн бул дүйнөдө сен гана барсың. Сен гана менин түгөйүмсүң. Башка эч кимдин кереги жок. Тигилчи. Өз көзүм менен көрдүм го. Мен гана сага эркелеп жүргөн экенмин деп ойлогом» деген Гүлжамалдын эрди титрей, кемшеңдей берип, эчкирип ыйлап кирди. Каскактай кылып, жанагылар муну кайдан эриштип келгенин билбейм. Жанагы жеңем менен жездемдин кылыгы да. Айтпай дебей туруп келип калышыптыр. Кубалап ийиш мүмкүн болбой калбадыбы? Мурун эле кызы болуп келишиптир. Араң кетирбедимби? Аябай коштошуппу? Жок, кызуу неме өзү эле жабышып. Кубан, алдабачы. Сенин да көңүлүң бар болбосо, эмнеге жабышмак эле? деген Гүлжамал дагы эле бышактап атты. Гүлүм, ишенсең, бул кыз менен таптакыр мамилем болгон эмес. Мастыгына салып эле кантип түртүп ийесиң? Шыпылдагандан экен. Чын айтам, сенден башка менин эч кимим жок. Ыйлабачы деген Кубан Гүлжамалдын карагаттай көздөрүнөн боёгун кошо агызган жашын сүрттү. Бир топко оор үшкүрүнө отуруп калды. Жанаша отуруп бооруна кысып, чачынан сылаган Кубан ийгинен көтөрүп, көздөрүнөн, узун кирпиктеринен, уртунан өп алды да: «Жаным, мени карап койчу. Жаман ойлоп тарынбачы. Кана, мага бир күлүп койсоң» деди дагы өпкүлөп алды. Бир маалда Гүлжамал үшкүрүнө минтти. «Болуптур дейин. Мына бул сенин катарыңда турган стул ким үчүн эле? Сен мага жалынгандай, ага да жалынып аттың да. Мени кучактагандай кучактап, мени өпкөндөй өпкөндүрсүң». «Гүлүм, айтып атам го, өпкөн жокмун. Өзү эле стулду алып келип отуруп алган. Көрүнүп турат, кучакташып, эзилишип өбүшүп атканыңарды да. Сен оозуңду катып отурган жоксуң го. Сенден сөз болгон үчүн артыңдан калбай чуркап жүрөт да. Сен кошо өп кучактабасаң эле, өзү кайдан жабышмак эле? Ичпей жүрдүң эле. Мен үчүн ичип, кырсыкка кабылдым десең ишенгем. Азыр тим эле оозуң буркурап турат. Балким ичкен жокмун деп да айтарсың». «Туура ичтим. Бирок ушулар батыраак кетип калсын деп баарылап туруп алгандан кичине ичкем. Кубан, мага актанбай эле койсоң болот. Жеңең жөндөн жөн мени сенден алыстаткысы келбептир да, көрсө, мени алдап соолап койсо эле унчукпай калат деп ойлосоң керек». «Гүлүм, алтыным, мен актанып же карганайын деген жокмун. Туурасын айтып атам. Мага сенден башка эч кимдин кереги жок. Менин жүрөгүмдө элеген жалгыз сенсиң. Ишенчи, жаным». «Анда эмне? Сени жаным деген неме жөн эле көңүлдөшүңбү? Ал сени менчиктеген болбосо, ошентип айтып, болгондо да эрдиңен шимип болбойт эле го?» деген Гүлжамал дагы өзүнө өзү ээ боло албай калды. Ийини менен соолуктап, ыйлап кирди. Кубан дагы кучактап, көзүнүн жашын сүртүп атты. «Гүлүм, алтыным, көрөсүң го, экөөбүз үйлөнөбүз. Ошондо ишенесиң. Менин сен деген жалгыз сүйүүмө. Болгондо да чукул арада. 2 айдын ичинде үйлөнөбүз. Убакытты созгондо болбойт экен. Ортого ушинтип бузукулар кире берсе, бири өпсө, кошо өшө берет экенмин деп коркуп атасыңбы?» «Гүлжамал, айтып атам го, буйрубасын мен өпсөм. Өзү эле жабышып, анын үстүнө сени көрүп, ого бетер кычабадыбы? Эгер мени сүйсөң, кой антип жабышпа. Менин сүйгөнүм бар дебейт белең. Жаныңан олактатканга алың келбейт беле. Эми деги эле үйлөнүп жаным тынсын дегендей болуп атасың». «Гүлүм, койчу ушундай сөздөрүңдү. Мен чындыгын айтып атпаймынбы? Ал менин эч нерсем эмес. Экөөбүздүн үйлөнүшүбүз боюнча эч ак чечип койгом. Болгону экөөбүз гана билебиз. Тымызын даярданып туруп, бир күнү колтукташып кетип калабыз». «Кубан, сен эптеп менин көңүлүмдө алаксыздыктын келип атат. Чындап үйлөнгөн күндө деле айта бер. Болбой өзү жабышкандар болсо эле мейли деп өбүшө бермей болот да». «Гүлжамал,
эмне үчүн мага ишенбей атасың? Мен актыгымды далилдеш үчүн эмне кылышым керек? Тизеңе чөгөлөп карганайымбы? Деп ийди Кубан оройлоно. Ак болсо да ишенбейт деген сезимге бериле тырчый түшкөн. Анын оройлонгон үнү Гүлүмдүн да жүрөгүн аралап өткөн ок сыяктуу боло түштү. Башын көтөрө, көзүнүн жашын арчый Кубанды карады. Кубандын жүзү өзгөрүлө кум сарып чыкканын көрдү. Үшкүрүп алды. Эми өзүн кармагансыды. Кубан, тиземе чөгөлөп карганбай эле кой. Актанып жалынбасаң деле болот. Сени менин алдымда башыңды ийип турушуңду деле каалабайм. Көзүм менен көргөн нерсени айтууга менин деле акым бар болчу да. Же чын эле сенин сүйгөнүң болсом, сени бирөөгө алмашкым келет бекен. Көзүм менен көрсөм дагы кол шилтеп коюшум керекпи? Менин адамымды башкалар өөп чыттай берсе болот дейинби? Сен деле менин ордума өзүңдү коюп көрчү. Эгер чындап сүйсөң, сенин көзүңчө эле мен бирөө менен өбүшүп турсам кантер элең? Туура, сен көрүп калдың мени өөп атканын. Айтып атам го, бирок мен аны өпкөн жокмун деп. Сени көрүп ого өтөр жабышты. Мен чындыкты айтып атам. Менин аны менен эч кандай жакындыгым жок. Ишенип койсоң боло. Кызганычтын да чеги болуш керек. Деген Кубан бир чети кызы болгонго ого өтөр оройлонуп кирди. Эми Гүлжамал да Кубандын көзүн тешетиктей бир самга үнсүз болуп калды. Бирткеден кийин гана өйдө турду. Үндөбөй сыртка жөнөдү. Гүлжамал эшиктин туткасын кармай берип, көзү тумандай түштү. Эшиктин туткасын кармагыча Кубан жетип келет деп күткөн. Алдын торой калып, жайдарын өзү менен кучактай калып, чимирилте көтөрүп, жүзүнөн, ууртунан өпкүлөйт деп күткөн. Кубанга болгон кызганыч, таарынычын айтып алып, орундуктан туруп баратып бир капталы эңшериле түшкөнүн сезе, өкүнө түшсө да башкача болбой калганын туюп баса берген. Ичти көздөй ачылган ички эшикти өзүн көздөй тарта берди. Башы ылдый муздак суу куйгансып, дене бою муздап баратты. Ички туюму, сезими акыркы жолу чындап эле коштоштукпу деп бакырып жибергенсиде. Эми сыртка ачылчу эшиктин туткасын кармай, көздөрү ымыр-чымыр боло жер көчүп кеткенсиде. Колу кармаганга жарабай, дубал таяна жыгылып баратты. Ошол кезде Гүлүм, токточу деген үн чыга, ошого уда эле карлуу колдор артынан белинен кучактай калды. Өзүн жоготуп бараткан Кубан кучактай калганда эмнегедир Гүлжамал боолгон салмагын Кубанга салып жибергендей туюла, анысын эркелегендей сезе, Кубан кучактаган моюнча Гүлжамалдын мойнуна артыла алкымынан өөп алды. Жаным менин, тарынчагым, кызганчагым деген бойдон боюн таштап бараткан Гүлжамалды жаш балача колуна көтөрүп ала койду. Ошондо гана сезди, Гүлжамалдын өңү купкуу болуп, эриндери көгөрүп кеткенин, көзү сүзүлө, таноосу менен дем алып атканын байкады. Гүлүм, кантесиң? Мени карачы, эмне болуп атасың? Деген бойдон көтөрүп барып стулга отургуза калды. Кар баластай шкафта турган суудан чыныга куя калып, алып келе калды. Колуна жаба куюп, Гүлжамалдын бетин жууп жиберди. Ошондо гана Гүлжамал үшкүрүнүп алды. Терең, сормосаздан суурла түшкөндөй оор дем алып, улутунуп, көзүн ирмегилеп ачты. Аны көтөрүп Кубан калтыраган үнү менен жалынып жиберди. Гүлүм менин, махабатым, жан биргем, алтыным. Мынчалык эмне болуп коркутуп атасың, жаным? Мен сени ушунчалык жакшы көрөм. Мен сени эч кимге эч качан алмашпайм, деп чачынан салаалап, жаагынан сылай өпкүлөп атты. Бир маалда өзүнө келе түшкөн Гүлжамалдын көзүнө жаш тегеренип чыкты. Каректеринде мөлтүлдөй түшүп, жаагы ылдый куюлду. Кубан жүз арчысын алып, кайра-кайра сүртүп атты. Бир чети эреркеп кетти. Кубан, мен сени ушунчалык жакшы көрөм, деп көмөкөйүнөн чыгара ички дем менен шыбырай, Кубанга артыла кучактай калды. Бокулдап ыйлап ийди. Кубан ата-энесинин маңдайында чечекей чеч болуп, маңдайы жарыла сүйлөп отурду. Апасы тамак берип, сөздөрү түгөнбөйт. Себеби биринчиден күндүз барган жездеси, жеңеси Миргүлдүн берген арагынан улам, кызуулугу тарай элек болсо, экинчиден Гүлжамал экөөнүн таарынычтарын жазышып, жакында үйлөнүүгө убадалашканынан улам көңүлү жайдар эле. Атасы мурун эле байкаган. Апасы болсо Кубандын ичип келгенин билсе да билмексен болуп турган. Бир маалда атасы Кубандын көңүлүнүн ачыктыгынан пайдаланып, тамашалай кетти. Кубан, бүгүн кичине сепетип койгонсуң го, Орун байлаппы же жалкыдай деле болдуң эле. Ушунун айынан жатпадың беле докторго? Начальнигиң ишенип жакшы жумушка койсо,
Анан ичип жүргөнүң болбойт го дейм, уулум. Жакшы көңүл менен бажылдап сүйлөп калыптырсың, сөз бербей. Ата, мен ичпейм деле. Тиги сизге кантип сүйүнчүлөрдү билбей кичине 40 жылкыны айдап алып барып айтайын дебедимби? Деди Кубан да тамашалай. Эмнени сүйлөшөйүн дедиң эле? Атау, мен сизге тез аранын ичинде келин алып келем. Ойлончу эч нерсе жок. Амей, камынтпай элеби? Деп чочуп кетти апасы. Силерди камынаттап эле күтүп жүрө бергенде болчу да эмес. Ким экен ал? Баягы эле өзүңөр билген Жумагулдун кызы. Байкем жеңемдерди көрүнгөндү жабыштырбай, жагын баспасам болбой калды. Акыры чечтим дечи, деп атасы кайра сурады. Ошондой. Баса ата, бүгүн эмнеге ичтим? Эмне жаңылык болду дебейсизби? Атасы тиктеп калды. Жездем Зоя жеңем барыптыр. Жөн барышпай баягы миргүл деген немесин ээрчитип алыптыр. Кыйраткансып. Андан дагы булар бир жерден жолугушуп ичишкен экен. Ал эмнеси экен алардын? Деп апасы чала булак кыжырдана түштү. Үчөө тең кызу, ордунду куттуктаганы келдик дейт. Кокуй, ал эмнеси экен? Баягы күнү эле байкең эжиңдер болуп сүйлөшпөдүк беле? Кафеден тосолу баарын деп. Алар эмнеге бөлүнүп жетип барышты? Деле ушул Зоянын ойку кайкысы жаманда. Жанагы кызды кайдан да кошуп алды дебейсиңби? Деп апасы күйүп бышып кетти. Күйөө балаңыз менен келиниңиз биригип алып, жанагы кызды таңуулады да калды. Мен эмне үчүн батыраак үйлөнөйүн деп атам? Ошолордун ызы-чуусуна кабылбайын деп атам. Алар бирдин ичинен чыкчудай. Мен сүйлөшөйүн деп болочок келиниңерди чакырып койсом, алар келип алат. Жанагы немеси дагы шайкелең неме окшойт. Жөндөн жөн мага жабышып, аны болочок келиниңер көрүп калып, аз жерден ызы-чуу болуп барып табыштык. А менин ордумду ошол үйлөнүү тоюбуз менен кошо белгилеп коебуз. Ал эми үйлөнгөндөгү чыгымды өзүм көтөрөм. Бүгүн ушул кызуулугум менен начальнигиме айтсам, жардам берем дейт. Кызыксың го. Жаңы ордуңда иштей элек жатып, андан дагы ичип алып начальнигиге кирдиңби? Кубалап чыкса кантет элең? Дебийди атасы. Ата, атайын кирип, болгондой айттым. Айланайын Кудай, ушундай кантип болсун? Жанагы бала менен кызга айтып, бирөөнө күйөөсүн, бирөөнө аялыңды тый дебесем болбой калды, деп ачууланып кирди апасы. Ошентип отурушуп 2 жумадан кийин Гүлжамалды алып кетмей болду Кубан. Бул планды үчөө гана билели деп чечишти. Ачуу асарга баруунун жолун, ал эмес куда сөөктөрдүн кантип жолугушары жөнүндө да пландап алышты. Гүлжамалдын өңү бозоруп, таарынган жүзү менен вахтадан өтүп келди. Кубан колунан кармай эңкейип, эрдинен өбүп алды. Жаным десе, таарынып калгансың го? Таарынбай койчу эле, чал деп коюп жоголуп атсаң. Кычап, шеф чакырып калбадыбы? Мени чалса байланыштырып кой деп 1 мүнөткө айтып койсоң болмокта. Эми уятта, шеф менен маанилүү жумуштарды сүйлөшүп атсаң, иштей элек жатып ошенткенде жакшы көрмөк беле? Деп сүйлөшкүчө сыртка чыгышты. Бакты аралай баса бергенде Кубан Гүлжамалды бооруна кыса так көтөрүп алды. Уят, түшүр. Түшүрбөйм. Бетим менен өбөсүң, анан түшүрөм. Чөп, мына түшүрөм. Эми эрдимен, эми чекемен, эми мен, деген Кубан кучагынан бошотпогон бойдон Гүлжамалды аймалап алды. Ошол кармашкан бойдон парк аралап кетишти. Туптуура 2 жума атамдар менен чечишип койдум. Күрөлбастардын көзүнө бир көрүнүп коелу. Сени аппак кийинтип, жасалгаланган чайкага салып алып туруп алып кетем. Жаным, бизди кубанган ата энебиз тосуп алат. Шудураган көшөгөнүн ичине аппак шейшепке ак сүйүбүз менен киребиз, жаным. Болду, андан ары айтпа, деген кылтылдап күлгөн Гүлжамал Кубандын оозун баса калды. Колун тартып келаткан сайын Кубан сөз баштап калат. Анан ак шейшепке оонайбыз. Айтпа дейм. Бул дүйнөдөгү бакыт биздики гана болот. Бул жашоодогу рахат, махабаттын жыргалы экөөбүзгө гана тиешелүү болуп, сен мага арналасың биротоло. Кубан дейм, болду, андан ары айтпа. Айтам, сен мендик, мен сендик болуп, унчукпайбы? Жаным, жаркырап, аппак жүзүң кызыл уялап, жодураган кара көздөрүң карагаттай кылып, жанып, бүт денесин мага арнап, жалындап күйүп турса, Кубан, уятың жок экен, болду дейм. Ананче жалындаган жанымды боорума кысып алып, түз эле бейишке жөнөсөм. Карасаң эмне? Эмне бейиш жаманбы? Ал жак тим эле эстен чыккыс бакыт эмеспи, билесиңби? Жыпар жыттуу шейшеп ичиндеги бейиште. Кубан дейм, аны ошондой уяты жок. Алтыным менен. Мен сени гана сүйөм. Сен деп гана жашайм. Сен мендиксиң. Экөөбүз өмүр бою бирге болуп, бактылуу жашайбыз. Бактым менен, деп жалындуу шыбыраган Кубан Гүлжамалдын эрдине жабышты.
Гүлжамал күйүп жанып жүрдү. 2-3 күндөн бери комнаталаш курсташ кызы жанынан чыкпай, экөө эртеңки үйлөнүү үлпөтүнө катуу даярдык көрүп атышты. Кубан күндүз алып келген үйлөнүү үлпөтүнө кийчү аппак шөкүлөлүү жайыла жасалгаланган көйнөктү боюна ченешип кийип аткан. Аңгыча бөлмөнүн эшиги тыкылдай ачылып, Миргүл көрүндү. Гүлжамал тим эле жез кемпирди көргөндөй жек көрө, бир чети дагы эмненин башын кылтыйтканы келдиң деген ачуу кыйкырыкты ичине сактай, көз оту менен атып карап калды. Тим эле жыргалга бөлөнүп алгансың го я. Шөкүлөлүү чачыраган көйнөк кийип. Үйлөнүүгө болгон даярдыгың го сенин. Ким экен ал? Сени үлпүлдөтүп кучагына кысып ала койгон, деп кирди. Миргүл Гүлжамалды айлана басып, жек көргөн көз менен ата карап, кийимин бир карап, башылды бир карап. Эже эмнеге келдиңиз? Сизди бияка ким чакырды? Келсем болбойт бекен. Мени сага ким жибермегиле? Мен эмне сенин үйлөнүү тоюңа камынып атканыңды биле койгудай доңуз белем. Мага тойдун ээси айтты. Тойдун ээси ким экен? Ай чоң кыз, мени менен мышык чычкан ойногуң келип атабы? Сынап, ким жиберди деп. Эже, ушунчаңызда кетип калыңыз. Эмне эле мынча жабышып калдыңыз? Менде эмне үчүңүз бар? Сизге эмне кылдым эле? Эмнеге эле мени ыйлаткыңыз келет? Ошондой бекем. Ыйлаган жаман бекен. Ыйлаганды сен да көрүшүң керек. Бул эч нерсе эмес. Дагы ыйлайсың. Бүгүн сени камдантып туруп, эртең элдин көзүнчө сени талпак кылып таштап кеткенде көрөм. Ошондо ыйлабай эле буркурайсың. Тим эле Кубандын сөзүнө ишенип алып, даярданып аткан тура. Эмнени эле айтып башымды урутуп атасыз? Деген Гүлжамалдын өңү кумсара, жаман кабар укчудай карап калды. Гүлжамалдын курсташ, комнаталаш кызы да коркуп кетти. Сөздү андан ары улантпай, эптеп ушундан кутулгусу келди. Эже, сизди бияка ким чакырды? Эмнеге келдиңиз? Сыйыңыз менен кетип калыңыз, деди эшикти ачып. Чоң кыз, биринчиден мен жөн эле кетип калбайм. Мен сенин дос кызың азыртан ойлонуп калсын деп атам. Ушунча өз тагдырын өзү чечип калсын деп, дагы буга пайдалуу нерсени айтканы келдим. Ушунча да өзүн өзү кармап калбаса, эртең бул кыз элдин көзүнчө шерменде гана болот. Эмне үчүн? Эмнеге антип айтып атасыз? Айтыңызчы, деген Гүлжамал ыйга муунган үнү менен кыйкырып алды. Ошондо гана Миргүл табасы кангандай мыйыгынан жылмая сынай тиктеп турду. Бирткеден кийин гана минтти. Чыныңды айтчы, чоң кыз. Кыз бойдон элесиңби? Же жылмаңдап койсо Кубанга алданып, шыйпаңдап алдына жатып берип койдуң беле? Эмне? Эмне дедиңиз? Мени эмне сойкуда ойлоп атасызбы? Кубан деген эч качан алдаган эмес. Керек болсо Кубандын өзү менин көшөгөгө ак бойдон киришимди каалап жүрөт. Арам оюңузду ары алып барыңыз. Мен таптаза бойдонмун. Ошол ыйык кыз атым менен барам. Көзүмө көрүнбөй жоголуңуз. Болбосо тынчтык бербей атат деп милицияга чалам. Чыгып кетиңиз деп атам. Миргүл ичинен жымдый түштү. Анда жакшы экен. Байланган эч нерсеси жок экен. Шордуу кыздын шорун кайнатмак оңой тура деп ойлоп алды. Ошого жараша дагы мыйыгынан жылмая шыңк күлүп алды. Атың ким эле? Баса Кубан айтпады беле? Гүлжамал эмеспи? Гүлжамал, мен биринчиден сага чаң салган жокмун. Болгону ушундайда кыз абийири бар кезде эскертип коеюн дедим. Мен сага жакшылык эле каалап атам. Бөөдө көз жаш төгүп сыздап калбасын деп сага эле жан тартканым, деди. Бир чети сынай карап, бир чети чындап боорурган түр көрсөтүп, үшкүрүнө стулга отурду. Айтыңызчы, эмне деген жыландын башын чыгарып атасыз? Айтпайсызбы мал катпай? Деди Гүлжамал ыйга муунган үнү менен. Анда эмесе мындай. Кубан сага мен жөнүндө балким ар кайсы жаман сөздөрдү айткандыр. Албетте өзүнүн көчүгүн тазалаш үчүн сага жамандай бергендир. Сенин жаштыгыңа карап, сенин ата-энеңдин колунда жоктугуна карап, сенин ата-энеңе көп чыгым болбойн деген ой менен сени алам деп аткандыр. Аны мага да айткан. Коюңузчу, андай эмес. Ал мени сүйөт, ошон үчүн үйлөнөлү деп атат. Андай эмес. Кубанды мен беш колдой билем го. Мансапкор, байлык дегенде тим эле өлөт. Айтып атпаймынбы? Сенин төркүндөрүңө аз калың берем деп ойлоп, сенин башыңды айлантып алган. Мына менин ата-энемдин байлыгына кызыгып, менин эң сонун көп акча тапчу кызматыма карап, дегенде жабышып жүрчү эле, мен акмактагы ага алданып калыптырмын. Жанымды койбой келе бергенинен кантип ага көнүп бергенимди билбейм. Менден 2-3 жаш кичүүлүгүнө карабай макул болуп коюп,
Атүгүл аны менен турмуш кура элек жатып, кантип төшөккө жатып калганымды билбейм. Менин башымды айлантып алса керек. Калп мунуңуз. Кубан барбайт. Сиз бузукусуз. Бузгуңуз келип атат. Чыгып кетиңиз бул жерден. Жок, мен баарын айтып сага түшүндүрмөйүнчө кетпейм. Мен баарын айтышым керек. Андан кийин өзү алың өзүңө. Ал деген менин тагдырыма балта чаап, кыздыгымды алып коюп, эми суудан кургак болуп сени алгысы келип атабы? Мен аны оңой менен үйлөнтө койбойм. Керек болсо андан боюм да бар. Мен эмне оңой эле аны башкага үйлөнтө коет бекенмин. Биринчи мени алат, мага баарын камсыз кылып, алдыма алтын төшөйт. Ошондо гана аны башкага үйлөнүшүнө жол берем. Эмне деп атасыз? Сиз жалган айтып атасыз. Аны кантип далилдейсиз? Мен ишенбейм дейм. Ия, сага далил керекпи? Сени ишендириш үчүн баарын көрсөтөйүнбү? Ал мени алдап жүргөндө кандай гана жерлерде болбодук, кандай гана жыргалдарга батпадык. Көрсө анын жеткен алдамчылыгын билген эмес турбаймынбы? Деген миргөл калп эле ыйламыш болду дагы, колундагы сумкасын ачып, ичинен чакан альбом алып чыкты. Мына сага далили керек болсо, карап жат далилде. Ушуну көрүп туруп кантип уялбай сен ага күйөөгө тием дейсиң? Экинчи токол болгуң келсе тийип жат. Болбой эртең үйлөнүү тоюна барсаң, ошол жерден абийириңди кетирем. Баса унутуп калган турбаймынбы? Кубан өзү айткан. Эгер Гүлжамалга түшүндүрүп, айнытканга көндүрсөң, анда мен сени эле алам деп. Аны деле билем. Жумушунан айрылып, соттолуп кетпеш үчүн ошентип атат. Ошентсе да көрөбүз. Деген миргүл альбомду столдун үстүнө ыргытып жиберди да, көкүрөгүндөгү көксөөсүн чыгарып алганга жеңилдей, шыпылдай басып чыгып кетти. Бир саамга нес болуп калган Гүлжамал кыймылга келип, альбомду ала калды. Шашып-ушуп, барактай калып, «Эмне? Ушундай беле?» деп бакырып алды. Көргөн көзүнө ишенбей улам барактай берди. Көзүнөн салаалап жаш кетти, буркурап атты. Көзүнүн жашын арчаганга алы келбей калды. Жанында турган комнаталаш кызы да көзүн чакшайта «Кубан ушундай беле?» деп алды. «Алдамчы, жүзү кара акмак, бети жок. Кантип гана ушуга ишенип жүрдүм?» деп бакырып алды. Жанындагы кыз Гүлжамалды бооруна кысып, сороткусу келгендей «Гүлжамал, өзүңдү кармачы, ооруп каласың, Гүлжамал» деп жашын арчыды. «Ай, кудайым-ай, ушундай кантип болсун? Ушундай да болмок беле?» деп буркураган бойдон терезени көздөй чуркады.